Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге Машина KG каналына кош келиңиздер. Ош шаарында Жапалагунуу базарындабыз. 13 апрель 2025 жыл, апта күнгө жекшемби. Бул видеодо ушул малолит трашкаларды жана D-улашетилерди тартуулап көрсөтүп кете берем. Ушул Spark 2-ден баштасак. 2020 620 миң сом. Көбүнчөсү ошол баасы такталгандарга токтолобуз. Да бир Spark 2 баасы жазылып турат. $6,900. 2018. Чуркаган 65 миң километр. ЛТ окшойт. ЛТ экен ал. Да бир Spark 2 2016 630 миң сом. Да ошол ЛТ окшойт. Ачкысыз кирүү баскычы бар, старт стоп. Добуш менен башкаруу, кондиционер. Мынакей ЛТ. Spark 2 премьер. Монитор бар. Баасын сурап коел. Баасы канча болуп атат экен? 700 миң сом. Бул жакта ошол круиз контроль, система предотвращения столкновений, комплектация жакшы, автостоп, автофарлар, айдоочунун жардамчысы, жол чейин ичинде жүрүү, антизанос. 2018 премьер. Mercedes-Benz A-класс 2003 1.6 375 миң сом. Так, Toyota Corolla бар. Турат бул жерде. Corolla канча болуп атат баасы? 2004 600 миң, 600 миң хэтчбэк. Лачеттини сурап көрөлү. Баасы жазылып турат экен. Лачетти 2007 1.6 механика. 405 миңби? 405 миң сом. Кечки базар канчага берип бересиң? Сүйлөшөбүз жактыса. Кичине түшүп берем. Бир аз түшүп берем детесиз. Болду. Hyundai Getz 2003 1.4 механика 390 миң сом. Да бир Getz 2007 рестайлинг 1.4 350 миң сом механика. Бул Getz 2004 1.4 механика 400 миң сом. Туманниктери бар бунда да. Жаздым, баасы жазылган эмес. Баасындагы жаз деп коюш керек экен темага. Рестайлинг Hyundai Getz 2006 1.4 370 миң сом. Жаз канча деп атасыңар? 780 миң сом. 2008 коробка вариатор, жаба бамперлер, туманниктер, Twix дискалары, обвестерди, повторитель поворота, спойлер, рестайлинг стоптор, дөңгөлөктөрү төртөтен кышкы, мультируль, бир аймактуу климат. Ушундай. Так. Колосты канча деп атасыңар?
400 миң сұраймыз. 400 миң сом. 2003-15 машина кейжі канал. Коробка механика, Корея екен. Бірақ авал жақсы екен шындығында. 400 миң сомда отады. А, бұл седан екен да? Седан. Полный электропакет. 4 айнектен электро көтерішті, электро күзгі. Так, мульти басқычы бар екен ол жерінде қапталында. Кондиционер. Не қымбат айтып отады десем, біраз шу басына біраз жарашал екен. Лексикада просто бар. Кондиционерім бар. Барды тең жақсы іштейді электроникадан, а? Аме ғайры тұрып. Болды. Балып тұр. Так. Жүрер әлі. Мына Гэтстің басы жазылып тұрады. 2004. 340 миң сом. Арзандырақ Гэтс алам десеңіздер, мен дағы бүгінгі bir video olub çıkardım. Arzan undalar deb çıkıp kalat temасы boyunçası. Hyundai Getz 240 ming so'm dedi, 260 ming so'm dedi. Adashmasam ошондой Getz бар. YouTube паракчабызга кирип, ушундай темадагы видеобуздан маалымат алып, жактырсаңыздар көрүп алыңыздар демекчи мен. Бул Getz'in да басы жазылып турат 2002-13 370 миң сом, механика коробка. Лассеттилер. Азыр эми кечки саат 6-дан өттү. Лассеттилер дагы саткан сатуучулар жок. Так, буну сурап көрөлү. Лассетти универсал 2012 1.6. Bası qancha oldu? 400 ming so'm. Oldu. Daha bir Lasetti Universal. Lasetti qancha da otasın? 320 ming. Екі мың 12 1.6 механика. Бұл Hyundai Getz 2008 1.4 550 миң сом. F1 дискаларда дөңгөлөктөрү жайкы. Так. Монитор бар, бирок кондиционер жок экен. Спойлер. Biraz sürüyor öyle. Жақта да бір қызық мынаны көріп отам. Каспер. Касперді көрсетіп алу. Чаққан өтті микро чаққан кроссовер. 2024. Қимылдатқышын көлемі 1 куб. Бензин, а? Қаншада отасыңар бас? $11,000. Ачкысыз кирүү баскычы бар. Салон көрсөтөйүн. Санарип түкен. 3000 километрле чуркаган. Монитору, бул жагында ошол климатты башкаруу, драйв мод, алдыңкы отуруштардын жылытуусу жана желдетүүсү дагы бар. Ушундай көрүнүштөгү Каспер. Арка жагында көрсөтөлүн, Спаркка окшоп эшигине окшоп ачылат экен ушул жагынан. Эми билбейм, мага ушундай өзү негизи жакпайт. Кимге кандай? Мага классикалык турда ушул жагынан ачылган эле жакшы, бирок эми ар түрдүү. Багажнигинде көрүп койлу.
егер ачылса. Багажнигі деле, в принципе, өтө деле кичинекей эмес мына. Эми жаз фиттегидей эмес, бирок ушу кетстей бар. Мына ушундай Каспер. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз дагы бул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Жакшы эле маалыматтардан кабардар болдуңуздар деп ойлоймун. Ушул моментке чейин көрсөңүздөр сизге кызыктуу болду деп дагы ошондой эсептейм. Анда лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Биздин ушул кыймыл аракетибизди баалап. Бүгүн ушун менен жалпы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ошол сиздер көрүп калган видеолордун баардыгын эле тарттым. Бир гана ушул орусуналарынан сырткары, анан кийин Nexia, Labo, Tico булардан сырткары калган баардыгы эле чыкты. Баардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эндиги чыгарылыштарда сак саламатта туруңуздар.